Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Баталуу бол. Батасын берсин. Батамды берейин деген сөздөрдү биз угуп эле жүрөбүз. Бирок биз Кудайдын батасы жөнүндө кеп кылабыз. Иса Машаяк аркылуу кандай баталарга ээ болсо болот? Иса Машаяк аркылуу ээ болгон баталар менен жердеги адамдык баталардын кандай айырмасы бар? Биз ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Сиз баталуу болгуңуз келеби? Эгерде сиз чынында эле баталуу болгуңуз келсе, анда бата Иса аркылуу гана келерин түшүнүү үчүн ушул сөзүбүзгө көңүл бурушуңузду каалайт элем. Кудай сизге батасын берсин.